президент Жапаровқа жеке кайрылам. Урматтуу президент мырза, сөзүңүзгө туруңуз. Мына журналисттердин камерасы аркылуу айтамын. Эл алдына жооп бергенсиз, сөз бергенсиз, адилеттүү бийлик орнотом деп айткансыз. Конституцияны ачып, 66-беренени окуп коюңуз. Ал жерде жазылып турат. Аткаруу бийлигине мен жеке жооп берем деп. Бирок сиз эл алдында жооп бербейсиз. Сиз бир дагы мамлекеттик органдын алдында жооп бербейсиз. Сиз соттук реформаны жүргүзөм деп айтып келесиз. Ушул эле берененин Конституциянын 116-беренесинде так жазып атасыз. Иштеп жаткан соттор мөөнөтү бүткөнгө чейин отурат деп. Демек, элге калп айттыңыз. Эгерде жок десеңиз, Конституцияны окуп, парламентке кайрылып, айтып коюңуз, эй жигиттер, шашылбайлы. Жаңы адамдар келип, жаңыча жазалы деп. Болбосо, сизди Конституцияңызды күчкө салып өткөрөм десеңиз, ушул Конституция Садыр Жапаров мырза сиздин мөөнөтүңүздү кыскартат. Ушул Конституция мамлекетти 30 жылга артка тартат.